бийликти эбегейсиз бийликти бир колго топтоп, убактылуу өкмөт деген колго топтоп туруп, анан кийин согуш чыгарышпады беле? Анан ошо отту чачпады беле элге? Эл чындыкты билсин. Келбей жатып иш бөлмө талашкан депутаттар Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси Ибраим Нуракун уулу 7-чакырылыштын депутаттары келелек жатып кабинет талашып жаткандыктары тууралуу кептерге өз пикирин Facebook баракчасына жазды. Анын айтымындагы телеканалдардын биринин кабарчысы телефон чалып, 7-чакырылыштын депутаттары келбей жатып эле кабинет талашып жатканын айткан жана мурун кабинеттер кантип бөлүштүрүлүп жүргөнүн сураган. Тилекке каршы интервью берүүгө убактым болбоду, ошентсе да мурдагы пресс-катчы катары жаңы депутаттарга эгер кабыл алышса анча мынча кеңешимди берип коеюн дедим эле. Ошол кабинет маселеси боюнча урматтуулар кийинки 5 жыл бою олтуруп иштей турган жериңиздерди азыртадан камдап койгонуңуздар эң туура иш. Ак үйдө жакшы кабинеттер чынында эле аз. Бирок мен журналист катары байкаган кабинетке караганда жыйындар залында орундар да өтө маанилүү. Колдон келсе микрофонго жакын жердеги креслону тандаңыздар. Айрыкча процедуралык маселелер боюнча же башка маанилүү талкууларды чыга калып сүйлөп турууга абдан ыңгайлуу болот. Залдагы телекамералар дагы ошол микрофондун тегерегиндеги орундарды көп көрсөтөт. Сүйлөбөсөңүз деле таанымал депутат болуп калсаңыз болот. Кабинетте эгер иштеген депутат болсоңуз, күн түйгөн жагынан алыңыз. Эртеден кечке күнүн нурун көрбөй иштөөгө өтө кыйын. Эгер келип кетме депутат болсоңуз, көлөкө тарабы жакшы. Жайкысын ысып келгенде салкын кабинетте олтуруп алып чай ичкенден өткөн рахат жок. Ал эми кабинеттин размери этажда депутаттык ишке анча мынча деле таасир этпейт. Мисалы, легендаруу 6-чакырылыштын депутаттары Жанар Акаев, Аида Касымалиева, Алтынай Өмүрбекова, Рыскелди Момбеков, Абдувахап Нурбаев деген депутаттар мен билгенден дүйнөдөгү эң тар кабинеттерде отурушчу. Бирок бул алардын таанымал депутат болушуна эч кандай тоскоолдук кылган жок. Мисалы, бир жолу депутат Нурбаев таза аба долбоору боюнча талкын өзүнүн кабинети тардык кылып, менин да тааптар, бирок аныкынан да 1 метрге кененирээк кабинетимди өткөргөнүм эсимде. Ошондон улам эмнегедир кабинет канчалык тар болсо иш ошончолук ийгиликтүү болот экен деп ойлоно берем. Убагында Дооронбек Садырбаев деле тар кабинетте олтурчу эле. 7-кабаттагы Камчыбек Жолдошбаев деген үлкөн депутаттын Королевский кабинетинин кимелери экен эми деп жазган ал. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров үй бүлөсү менен Баатырда жашап жетүү унаайда. Декларация. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров былтыр 815.357 сом киреше тапкан. Бул туурасында анын салык кызматына тапшырган декларациясында көрсөтүлөт. Өкмөт башчынын аянты 77,5 чарчы метр түзгөн бир гана Баатыры бар. Чыгымдары жана башка мүлкү тууралуу жазылган эмес. Ал эми жакын туугандары өткөн жылы 96.745.719 сом пайда тапкан. Алар 5 контейнер жана 7 автоунаага ээлик кылат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Буга чейин ал Ошто көп кабаттуу үйдөн секирүүгө аракет жасаган. Ак үйдүн астына келин ымыркайы менен митингге чыкты. Ош облусунун Кара Суу районунун Сарай айылынан келген 35 жаштагы Нурила Төрөканова Жогорку Кеңештин имаратынын арт жагында эшиктин алдына жаш баласы менен митингге чыкты. Анда ал Садыр Нуркожоевич коррупциянын айынан менин жана баламдын укугу тебеленип жатат деген көйгөйүн айтып чыкты. Ал 2018-жылы Руслан Жураев аттуу адамга жарандык нике менен экинчи жубайы болуп, андан 2 бала төрөгөн. Биринчи баласы учурда 1,5 жашта, ал эми кызы 1,5 жашка чыга элек. Биринчиси уул болгондуктан күйөөсү биринчи үй бүлөсү менен баласын алып бербей келишет. Нурила айым баласын өзүнө алуу үчүн аймактык Акбура милиция бөлүмүнө кайрылган. Алар кайра бала урдадың деп мени айыпташты. Жолдошум Руслан Жураев аларга пара берип койгон дейт. Төрөканова өзүнүн жактоочу жалдап укугун талашыда көргөн. Бирок жактоочу келиндин күйөөсүн жактап кеткен. Андан кийин райондук облустук сотко кайрылган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына киресиң, бага албайсың деген соттун чечими менен балам атасында калган дейт келин. Кайсы эшикке барбасын укугу корголбой жаткан эне борборго чейин келип, президентке арызданууга мажбур болгонун айтат. Буга чейин Ош шаарында көп кабаттуу үйдөн секирип жанды кыям деген 34 жаштагы аялды өзгөчө кырдаалар министринин куткаруучулары сактап калышкан. Кийинчерээк ал бул жолго эмне себептен барганын айтып берген. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Сокулукта чогулган эл милициянын формасын айры салышты. Сокулук райондук милициясынын имаратынын алдына Чүй улусунун аялдарынын биринин тургундары чогулушту. Алар 5-декабрда 16 жаштагы айылдашын зордуктаган жаран эркиндикке чыгарылганын айтып, нааразычылык билдиришүүдө. Аталган милициянын имаратынын алдына 50гө чукул адам келген. Эл жаш кызды зордуктаган адамды өздөрү жазалоону талап кылышты. Анткени алар милиция шектүүнү боштондукка чыгарып жиберген деп ойлошкон дейт окурман. Чогулгандар милиция кызматкеринин формасын айрып салышкан. Булак репортер KG. Эл чындыкты билсин. Кайрадан Кара Кечеде айдоочулар нааразы. Кара Кече көмүр кенинде 15-не чейин айдоочуларды киргизбей жаап салды деген видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо айдоочулардын көмүр бербей кендин оозунда каз катар тизилген унаалардын айдоочулардын үндөрүн угууга болот. Алардын бири 15-не чейин көмүр жок деп нааразы болуп жатышат. Эл чогулубузу чыгылып жатабыз. Жапсаңар толук жапкыла, жаппасаңар ачкыла, киргизгиле депчи. Садырга жүктөйбүз дейт. Амындайга жок, 15-не чейин жүктөбөйбүз дейт. Эмне кылабыз билбейм дейт. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргыз көмүр ишканасы учурда тазалоо иштеринин жүрүп жатканын айтууда.
тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бир жума ичинде көмүр берилерин маалымдаган. Ал эми Бишкек же үйүнө көмүр жеткирүү үзгүлтүккө учурабаганына кошумчалаган. Бишкекте 3000 сомдон сатыла турган көмүрдү жеткирүү да үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирген. Булак репортер КG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров дыйкан менен фермерлер жер салыгынан бошотулат. Президент Садыр Жапаров дыйкандар менен фермерлерди жер салыгынан бошотконун өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал бул боюнча жарлык кабыл алганын белгиледи. Бүгүн мен айыл чарбасына байланыштуу жарлык чыгардым. Ага ылайык дыйкандар менен фермерлер жер салыгынан бошотуласыздар. Бул иш аз да болсо сиздерге жеңилдик берүү, дыйканчылыкты колдоо максатында болуп жатат. 2022-жылдын 1-январынан баштап сууга жер, кайрак жер, жайыт жер жана чөп чабык жерлерге салык төлөбөйсүздөр. Сиздер төлөй турган салыкты өкмөт республикалык казнадан төлөп турат, деди Жапаров. Ал ошондой эле келе жаткан жылы дыйкандар менен фермерлерге жылдык үстөгү 6% түзгөн насыя берилерин айткан. Албетте бир жылда бардык дыйкандар менен фермерлердин насыя менен толук камсыз кыла албайбыз. Буюрса биздин эсеп боюнча алдыдагы 3-4 жылда баарыңыздарды толук камсыз кылууга жетишебиз. Биздин негизги максатыбыз сиздерге шарт түзүп берип, мамлекеттин тамак аш коопсуздугу менен камсыз кылуу. Буга чейин жерлерибиздин көпчүлүк бөлүгү айдалбай эч нерсе себилбей келген. Мындан ары 1 гектар сууга жер болсо да айдалбай калбаш керек. Жергиликтүү бийликтегилер, айыл өкмөт, аким, президенттин облустардагы өкүлдөрү бул маселеге керт башыңар менен жооп бересиздер. Ошондуктан азыртадан катуу көңүл буруңуздар. Айыл банк жана РСК банк менен тыгыз иштей баштаңыздар. Тамак аш коопсуздугу дейбиз. Эгер өз жерлерибизди айдап сеппесе, кайдагы тамак аш коопсуздугу? Азыр көпчүлүк тамак ашты импорт кылып жатабыз. Тескерисинче экспортко чыгарып турганга жетишибиз керек. Ал үчүн мамлекет тарабынан сиздерге болгон күчүбүздү аябай жардам беребиз, деди президент. Өлкө башчы жарандарды колго тийген насыяны башка жакка жумшабай, максаттуу пайдаланып, мамлекетке жардам берүүгө чакырды. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда эң көп пенсия 179 000 сом, анын бир эле адам алат. Кыргызстанда пенсиянын эң жогорку көлөмү 179 000 сом. Бул тууралуу 3-декабрда өткөн брифингде социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын айтуусу боюнча мындай жогорку пенсияны Кыргызстанда бир гана адам алат. Мыйзамга ылайык анын атын ачык айтууга тыюу салынат. Өлкөдө эң аз пенсия 1500 сом, аны эмгек стажы жок 40 000ге жакын адам алат. Октябрь айында пенсия жогорулагандан кийин Кыргызстандын пенсиясы орточо өлчөмү 6340 сомду түздү. Пенсиялардын орточо өсүшү 455 сомдон болду. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Чек ара участкелеринин санын азайтуу сунушталды. Президенттин Баткен облусунда өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согдо облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзоданын жолугушуусунда кыргыз-тажик чек арасында чек ара участкелеринин санын кыскартуу сунушталды. Тажик тарап алардын ордуна чектеш аймактарда коопсуздукту милициянын көзөмөлүнө өткөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлүнүн орун басары Маруфхан Туллаев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда мындан тышкары чек ара аймактарга курулуштарды экинчи тараптын макулдугу менен гана куруу сунушу айтылды. Президенттин Баткен облусунда өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согдо облусунун жетекчиси Раджобай Ахмадзода 3-декабрда Кулуңду өткөрмө бекетинде жолугушту. Анда тараптар кыргыз-тажик чек арасында соңку окуяларды талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында чагымчыл аракеттерге бөгөт коюу үчүн чектеш аймактын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү макулдашылды. Мындан сырткары чек арачы милиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чек арадагы терс көрүнүштөрдүн алдын алуу жана болтурбоонун ыкчам аракеттерин көрүү боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстандын чек ара 1-декабрда Баткен облусунун Баткен районунун Дахма аймагында ок атылганын билдирген. Ага ылайык шаршембиде кечки саат 9-дан өткөндө мамлекеттик чек аранын шарттуу тилкесинде Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок аткан. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн чек ара бекеттеринин жетекчилери келип, мылтык аткандарды чогуу издөө тууралуу сүйлөшкөн. Күч органдарына да кабар берилген. Тараптар аталган аймакта биргелешкен кайгылуу уюштурууну да макулдашкан. Ушул күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну кошуна өлкөнүн жарандары сабап ооруканага түшкөнү, кыргызстандыктарда бир тажик жаранын кармап алып, кийин бошотушканы кабарланган. Кыргыз-тажик чек арасында такталбаган аймактардын айынан тез-тез жаңжал чыгып турат. 2021-жылдын жазындагы куралдуу кагылышта эки тараптан ондогон тургундар, аскерлер көз жумган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.